Убагында миллиондогон каражаттарга алынган бул лотоктордун ээн талаада минтип жатканына алды 6 жыл болуп калды. Бул дегени Каракулжа районунун Карагуз айыл аймагында дээрлик 10 жылдан бери сугат суу көйгөйү чечилбей келе жатканынан кабар берет. Жергиликтүү тургундар бул көйгөй менен облус башчысына, башкы прокурор Курманкул Зулушевка чейин кайрылышкан. Убагында ишин жартылай талаада калтырып кеткен компаниянын үстүнөн кылмыш иши дагы козголгон. Бияка жаңы эккен көчөттөрдү. Суу болсо мына көктөп кетет эле. Дыйканчылык мындай турсун тамарка жерин көрктөндүрө албай жатканын айтып нааразы болгон Жаран Карагуз айыл аймагынын тургуну. Аймакта сугат суу көйгөйү чечилген эмес. Тургундар дыйканчылык үчүн кайракы өсүмдүктөрдү тандоого мажбур. Маселе көп жылдардан бери айтылып, акыры мындан 6 жыл мурда айылга суу алып келүүчү канал курула баштаган. Бирок башталган иш жарымына жетпей токтоп калган. Bunun aksasını her gün cep жүрüp, buna lotoktordu kırına tizip koyup, hiç kanay maynap çıkmayıp, şu bizim tala kurgap durat da, talayla. Yeğen jatmak durma, bunu çekesine talgalayıp sunu otat. Daha bir 200 yıl жатса, bunu jarıkka getirip, lotoktorun bari jarıksız olur da. Oşun için lotoktordu ehtire koyup birsin, jakşı olur. Dıykançılık öte kıyın. Burup gelse, bu nereye bir burup gelsek, bir 3-4 adam bir burup gelet. Oğa bir жетет, жетпегенде 3 адамдын 2-өйдө жетет да бирине жетпей калат. Ал эми суу каналы үчүн миллиондогон каражаттарга сатып алынган бул бетон арыктар талаада жатканына алды 5 жылдын жүзү болду. Убагында тендерден утуп алган компанияга каражат которулган, бирок белгисиз себептерден улам ишти толук бүтүрбөй таштап кетишкен. Болсо экен, болуп калат. Жогорудан айтып эле болот деген üzülmөгөн үмүт менен жашап келебиз да. Дыйканчылык кылбай койгондор да болот абы? Эми арга жок, дыйканчылык кылбай койгонго мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн Кудайдан тилеп, анча-мынча ушу насос суу менен бир 15-20% эле сугарылбаса сугарылбайт. Кудайдан тилеп, кайра эгин эгип, ошодон түшкөн түшүмдү алып жашап атат негизинен элдер. Тар насостук станциясынан суу тартылып курулчу каналдын сметалык баасы 136 миллион сомду түзгөн. Ал аркылуу Буйгай, Чалма, Ылайтала, Карагуз, Каракулжа, Кеңеш айыл өкмөттөрү сугат суу менен камсыз болмок. Тендерден Оштогу Гидробетон строй ЖЧКсы утуп алган. Айрым айыл өкмөттөрдө иштер аткарылган, айрымдарында жартылай калган. 2017-жылы башталды болгондо аябай чоң кубанычта болуп үмүт кылып аттык эле. Ол үмүтүбүз да өчүп кетип атат. Эми мына былтыртан бери ушу ишти каралып атат, териштирүү иштери жүрүп атат, иш болуп атат дегенде бери кайра кичине үмүтүбүз бүлбүлдөп жанып үмүт кылып турабыз. Мындан улам тиешелүү органдар башкы прокуратурага кайрылып териштирүү башталат. Кийин иш сотко өткөн. Жыйынтыгы менен компанияга 48 миллион сомду мамлекеттик казынага кайтарып төгүп коюусу милдеттендирилген. Өзгөртүү киргизилип атат, себеби ошол проекти көчкүн үстүнө түшүп калган. Азыр ошону көчкүн айланып өтүү боюнча проектисин жасап атышат. Жакынкы күндө бул лотоктор Лайтала, Карагуз, Кеңеш каналынын курулушу жанданат. Биз бул боюнча сүйлөштүк. Тендер Айыл чарба министрлигинин суу каналдарын куруу дирекциясы тарабынан өткөрүлгөн. Министрликтин өкүлдөрү миллиондогон каражаттар сарпталып, бирок иш жартылай бүтпөй калган долбоор боюнча толук маалыматы жок экендиктерин билдиришти. Ага мурдагы кызматкерлер иш алып барышкан деп жөө келтиришти. Жок, маселе чечебиз. Башка эмелерди аракет эметебиз да. Точно айта албайм да мындай. Аны эметти билесиңер, эмелери өтө акта. Долбоордун алкагында 560 гектар жерге суу чыгаруу пландалган. 2 жолу тендер өткөрүлүп, экөөндө тең Оштогу Гидробетон строй ЖЧКсы утуп алат. Аталган компания менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Ал эми Айыл чарба министрлигинин тиешелүү дирекциясы долбоор 2026 жылдан тарта токтоп калган жеринен кайра улантылаарын билдирди. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ, Каракулжа району.